тірей тұрған болса, банса жетпей тұрып қояды bu yerden. Ар бир 10 кадамга 20дан ашык чуңкур туура келген бул жол Кандайдыр бир себептер менен бул жерге бөлүнгөн акча башка жака иштелип кеткен да. Ар бир 10 кадамга 20дан ашык чуңкур туура келген бул жол Өзгөндүн 3 айыл өкмөтүн мына Өзгөн шаарына алып барат. Азыр көрүп турсаңыздар, бул унаалардагы менин кадамым менен бирдей эле баратышат. Бул жолдон күн сайын 1000ден ашык айдоочу өтүшөт. Өзгөндүн 50ден ашык тургундары бүгүн чогулуп, ушул жолдун быйыл оңдоп берүүсүн талап кылышууда. Тамтыгы чыккан бул жол Кызыл Тоо Заргер жазы айыл өкмөттөрүн бириктирет. Советтер Союзунда салынган жолго акыркы 4 жылдан бери жамоо иштери жүргөн эмес дешет тургундар. Ички жолдор оңдолуп, негизги жол көз жаздымда калды деп нааразы. Оорулуу адамдар болуп калат экен. Ошол оорулуу адамдарды алып барышка бул жол уруксат болбойт даже. Ал коксан тирей турган болса, банса жетпей туруп коет bu yerden. Şu joldan dangadun korkuat öyle. Жаш балдар ыйлайт. Мына көрүп атасыңар. Биринен бири каяка качасың? Кача турган жериң жок. Аягына барсаң да чукур, биягына барсаң да чукур. 3 айыл өкмөттүн жолун ушул жерде оңдобостон башка ички айылдардын жолдоруна ошо асфальттар төшөлүп атканына ошол элдер нааразы болуп, мисалы үчүн өзүңүздөр жолдун кебетесин көрдүңүздөр, аябай жараксыз болуп калды. Ошондуктан бул элдердин топтолгон себеби бул жаңы асфальт төшөп берилсин деген талапта топтолуп атышат элдин баардыгы. Буга чейин дагы 2022 жылда аталган жолдун оңдолушу үчүн мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, бирок алар башка жакка жумшалып кеткенин билдиришти. Бюджеттин эсебинен акча бөлүнгөн. Ушул жолдор оңолсун деп. Бул көп жыл болду, 10 жылдан ашып кетти. Анан кандайдыр бир себептер менен бул жерге бөлүнгөн акча башка жака иштелип кеткен да. Мен муну жакшы билем да. Ушул өкмөткө канча жолу өкмөттүн атынан, элдин атынан арыз менен кайрылды, эч жыйынтык болгон жок. Анан былтыр дагы ушул 2 километр эмеге акча бөлүндү деди эле, дагы башка жака кетип калды. Ушул акыбал көптөн бери ушундай да. Айдоочулар болсо бул жол жылдап каралбай калды дешет. Унаанын тетиктери тез бузулуп, убакыттан да уттурабыз деп даттанышты. Бир 2 айда бузулат да ушул жолдочу. Барып келип атып эле кыйналабыз. Оңдолсо жакшы болот эле. Көрүп атасыздар го, бардык жака кассаң деле түшөсүн. Аларды көрдүңүздөр го. Оңдоп берсе бизге деле жакшы эле. Ыңгайсыз да. Баарын талкалап бүттүм машиналарды. Нагара ошо жарым саатка зор бар азыр. 500 метр жерге. Биз сөз кылып жаткан Өзгөн Заргер жолунун 2 чакырымын былтыркы жылы оңдоо каралган. Бирок Баткендеги чек ара окуясына байланыштуу акча бөлүнгөн эмес. Жергиликтүү бийлик быйыл сөзсүз оңдолот деп ишендиришүүдө. Мен маалыматым боюнча сурасам, ушул 1 ай 2 айдын ичинде акча каражаты бөлүнө баштайт, ошондо баштайбыз деп убада беришти азыр. Деп ишканасынын жетекчиси. Жалпы районда быйыл 20 километр жол асфальт басылат деген пландары бар. Өзгөн Заргер жолу транспорт жана коммуникациялар министрлигине карайт. Аталган министрликке Өзгөн району боюнча 400 чакырым жол караса, биз сөз кылган жол менен бирге быйыл анын 16 чакырымы оңдолот. Министрлик асфальттоо иштери апрель айында башталарын кабарлады. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап, Ош облусу. Терметкендей эле катуу болду. Чынындачы. Хотто мына биз жаткан эме кулап кала тургандай эле сезилип. Бейтап Алтынбек Жусупов бул жерде дарыланып жатканына 8 күндөй болуптур. Ал буга чейин курагучулук менен күрөшүү борборунун имараты эскилиги жеткенин көргөн. 22 марттан 23-үнө караган түнү болгон жер силкинүүдөн эскирген имарат качан бир капталык кулап түшөт деп кооптонгонун билдирди. Зданиянын эскилиги жетип каптыр чынында. Корктук. Муну өзү деле көрүп турасыздар, эскилиги жетип калган здание экен. Эми Кудайдан тилеп эле калме кайтарып, ушундай эми Кудай сактасын деп. Эскилиги жеткенде эми кайчкыч болмону үйүнө чыгып, кадимкидей эле билинип атты да, эми жаңыраак болгондо анан муну өзү эле көрүнүп турат, кулап калчудай эле сезилип атты мен үчүнчү.
1978 жылы курулган бул имараттын пайдубалы жерге батып, жеңил типте салынгандыктан жыгачтары чирип оңдоп түзөөгө жарабай калгандыгын башкы дарыгер айтат. Имаратты жаңылоо зарылчылыгын айтып, өлкө башчыга чейин кат менен кайрылган. Быйылкы жылдагы курулуучу имараттардын катарына кирет деген жооп алган. Эшик айнектерин алмаштырдык. Себеби кыш мезгилинде бейтаптарга жылуулукту карма бериш өтө кыйын болуп калган. Мурда эски эшик айнектерден муздагы абалар кирип, себеби жазыркы күндө жаңы айнек басып, кичине болсо дагы ремонт кылдык, бирок ал айнек эшиктерди да карматуу бүтөп кыйынчылыкка турду. Себеби здание жыгач тибине болгондон ичинен чирей баштаган да. Эгерде мынандай кечегинде катуу жер титирөөлөр болсо, биздин оорукана аларга туруштук бербейт. Баткен шаарынын аймагында союз учурунан калган ондогон имараттар азыркы учурга чейин да калкка кызмат кылып жаткандары бар. Баткен архитектура кызматы эски имараттарды текшерүүдөн өткөрүп, талапка жооп бербесе, адам өмүрүнө зыяны тийип калганга чейин түрттүрүп саглоо керек дейт. Мурда союз мезгилинде курулган эски имараттар бүгүнкү күндө ошо калыптуулугун жараша жана ошол бизде конструктивдик схема деп коет. Ошол дубалдары, перекрытиялары, потолоктору кандай жабылган, фундаменттери кандай болгон, ошол жөнү тууралуу ар бир тийиштүү сертифицированный адистер бар. Анан институт сейсмология деген бир жетирүүчү. Анан кийин бир жыйынтык чыгарса болот. Кооптуу эместиги боюнча. Бирок эски имараттарды талапка жооп бербейт деп түрттүрүп сала турган болсо, 35 орунду азыркы учурда 20дай бейтабы бар кургагучка каршы күрөшүү борборунун имараты дароо салынуу керек дейт дарыгерлер тобу. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.